Бул жакта да тартип аябай күчтүү, ошого көнүш да кыйын. Бул чөйрөгө 17 жаштан бери кызыгып келем. Биринчи ырым албетте бул эне жөнүндө болот. Эне жөнүндө жазасың. Жазганда кандайдыр бир энергия алгансып. Бул жака башында келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар болот. Тамак ашка бат эле көнүп. Тамак ашка башында көнө албайсың, албетте гражданын эмеси башка, бияктыгы башка дегендей. Бул мекенге ар бир кыргыз жигит кызмат кылуу керек, жана милдеттүү. Мамлекетибиздин, анын ичинде ар бир жарандын тынчтыгын сактаган жоокерлерибиз бир гана курал кармап эмес, колдоруна аспап дагы алып, обон созуп, ыр чыгарып, андан тышкары кагаз бетине дагы ыр жазып, акынчылык өнөрлөргө да Мына бүгүн биз Улуттук гвардияда өзүнүн кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер, таланттуу жигит Атай Токторбеков менен маек курмакчыбыз. Сиз Сокол Медиа YouTube каналын көрүп жатасыз, анда эмесе кеттик. Мен катардагы жоокер Токторбеков Атай Нурланбекович 1026 аскер бөлүгүндө 3 айдан бери кызмат өтөп келем. Мен бул жакка келгеним себеби мен атамдын иниси ушул жакта бир учурда служба кылып кеткен. Алардын сүрөтүн көрүп мен да сыймыктанчу элем. Мен да ушул 1026 аскер бөлүктө кызмат өтөсөм деп. Анан кийин убакыттын талабына жараша бул жакка да жазгы 1-23 чакырык призывы менен келип служба кылып турам. Бул жактын өзгөчөлүгү башка частьтардан караганда бул жакта мамлекет улуттун жүзү, улуттук гвардия дегенде бул аскер бөлүктүн өзгөчөлүктөрү көп. Мисалга алып кетсек, Кыргыз Республикасы мамлекет желегин кайтарабыз. Андан тышкары ар кандай иш-чаралар болот, ошолорду коюп кызмат өтөп келебиз. Бул жакка өтүүгө ар кандай сунуштар бар. Мисалы үчүн жоокердин бою 1,80ден өйдө болуш керек, ден соолугу чын жана билими да болуш керек. Каарманыбыз Атай Улуттук гвардиянын жоокерлеринин өзгөчөлүктөрү менен катар кызмат өтөп баштагандан кийинки өзгөрүүлөрү жөнүндө айтып берди. Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү кылганды, тартипти сактаганды, туура басып, туура жүрүп, уставдын негизинде. Бул жакка келгенде өзгөрүү көп болду. Дисциплинага, денени чыңдоого, тартипке. Бул жакта да тартип аябай күчтүү, ошого көнүш да кыйын. Биз аларга чыдап 3 айдан бери кызмат кылып келип жатабыз. Бул 1026 аскер бөлүктүн бир жылдык келген аскер жоокерлерине шарттар жакшы түзүлгөн. Шарттар каралган бардыгы. Мисалга алсак, ысык суу, мустак суусу бар. Жумасына бир жолу бизге концерттерге, иш-чараларга апарып турат. Кружоктор өтөт биякта өз алдынча. Улуттук гвардия өз жоокерлеринин ар түрдүү таланттарын колдойт. Бул жерде бир гана мекенине берилген коргоочулар эле эмес, ошондой эле искусство менен шыктанган чыгармачыл жоокерлер бар. Улуттук гвардиянын жоокерлеринин катарынан сүрөттөр менен казарманын дубалын кооздоп турган таланттуу сүрөтчүлөрдү, оон созгон ырчыларды кезиктирүүгө болот. Бүгүнкү биздин каарманыбыз аскерлердин сезимдерин, ойлорун, мекенге болгон сүйүүсүн ыр саптары менен чагылдырган акындык өнөргө да Бул чөйрөгө 17 жаштан бери кызыгып келем. Мындай кызыкчумун да, кызыгып. Жазганда кандайдыр бир энергия алгансып. Биринчи ырым албетте бул эне жөнүндө болот. Эне жөнүндө жазасың. Көбүнчө мындай башыман өткөн нерселерди көп жазам. Адамга башынан өткөн нерсени жазбайынча таасир этпейт дегендей. Жоокер болуу эр жигиттин парызы, ата журтка мекенине карызы, аталар да канын жанын аябай, өлкөсүнө кызмат кылган баарысы. Тагдырга тумар бактымдай, атадан калган мурас ата мекен, таппайсың ыйык жок мында.
ата десең апаңа тең. Биігің болып жұлдыз ұшқан, жүрегіңде жашасын Қырғызстан. Билік намыс ата мекен, ай қайрат қошот қайратыңа. Билік намыс ата мекен, ай айбат қошот айбатыңа. Көк аспан болсын ашық, көңілді еркек еңбек. Толырын толқындатып, шақырат еркектерге. Медалдын эки тарабы болгон сыңары Улуттук гвардияда жоокерлердин ыңгайлуулугу каралганы менен жөнөкөй жашоодон аскер жашоосуна келүүнүн, көнүп кетүүнүн кыйынчылыктарын каарманыбыз төмөндөгүчө баяндады. Анан бул жака башында келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Башына келгенде биз адаптация боло элекпиз анда. Биздин организм сырткы гражданка көмүп калган. Бияка келгенден кийин күн тартибине аябай катуу кабылып, кыйынчылыктар болот. Мисалы үчүн пласта машыгабыз, дене көнүгүүлөр жасап баштаганда кыйынчылыктар болот. Тамак ашка бат эле көнүп. Тамак ашка башында көнө албайсың, албетте гражданын эмеси башка, бияктыгы башка дегендей. Улуттук гвардиянын жоокери Атай мекен ал үчүн канчалык маанилүү экенин айтып, жолдошторун ата мекенге кызмат өтөөгө үгүттөдү. Мекен бул мен үчүн мен дем алып жаткан ар бир мүнөт сайын бул аба, мен жашап аткан жер жана кызмат кылган мен мекеним. Бул мекенге ар бир кыргыз жигит кызмат кылуу керек жана милдеттүү. Учурдан пайдаланып салам айтып кетет элем. Ата-энеме, бир туугандарыма, классташтарыма жана мугалимдериме. Жана бул аскер бөлүккө кыргыздын жигиттерин чакырат элем кызмат кылууга. Неге дегенде биздин милдет бул ата мекенге кызмат кылуу. Ар бир эле кыргыз жигити милдеттүү. Бул жакта эч кандай кыйынчылык жок, бардыгы өз ордунда, өз нугу менен дегендей.